بسم الله الرحمن الرحيم. Ислам онлайн аудио сабактар жинага. Ажатканага кирерде айтылуучу дуа. Анас ибн Малик радияллаху анху риваят кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ажатканага кирерде мындай деп айтар эле: Аллахумма инни а'уду бика минал хубси вал хабаис. О Аллахым, чындыгында мен сенден эркек жана ургаачы жин шайтандардын зыяндарынан коргооңду сураймын. Сахих Бухари жана Муслим. Хадистен алына турган сабактар. Биринчи, ажатканага кирерде ушул дуаны айтып кирүү шариатта мустахаб кылынган. Бул дуаны айтып Аллахтан коргоо тилеп кирүү сооптуу иштерден. Кимде-ким ар дайым ушул дуаны ажатканага кирерде калтырбай айтып жүрсө, анда ал жин шайтандардын зыяндарынан амандыкта болот. Ошондуктан биз бул дуаны жаттап, дааратканага кирерде айтып кирүүнү өзүбүзгө адат кылалы. Экинчи, сахабалар Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга толук изме-из эрчишкен. Пайгамбарыбыз жашоосунда кылган бардык иш-аракеттерин сахабалар көрүшүп, аларды башкаларга жеткирип турушкан. Бул хадис дагы бир ирет сахабалардын пайгамбарыбызга болгон сүйүүсүн өтө күчтүү болгондугун кабарлайт. Үчүнчү, мусулман адам ар дайым Аллахты зикир кылып, бардык абалда Аллах Тааладан коргоо тилеп жүрүшү керек. Төртүнчү, мусулмандарга пайдалуу болгон адептердин бардыгын үйрөтүүсү бул шариаттын жеткиликтүү жана толук экендигинен кабар берет. Бешинчи, чындыгында ааламдагы бүткүл жаратылган махлуктар, жаныбарлар, адамдар жана жиндер бүт барысы өздөрүнө келип жаткан зыяндардан коргонууда Аллах Таалага муктаж. Аллах Таала кимди зыяндардан коргоп койсо, анда ага эч ким зыян бере албайт. Ошондой эле Аллах Таала кимге зыян берүүнү тагдыр кылып койсо, анда аны зыяндан эч ким коргоп кала албайт. Аллах Таала барыбызды бале кырсыктардан жана азгырык зыяндардан өзү сактасын. Биз ар дайым Аллахтан коргоо сурайбыз. Аллахым бизди жин шайтандардын азгыруусунан жана зыян берүүсүнөн өзүң сактагын. О Аллахым, биз алсызбыз, ар дайым өзүңө муктажбыз. Өзүң көргөзгөн шариятыңа бизди бекем кыл. Ар дайым акыйкатта жүрүүнү насып кыл. Aqulu qawla hadha wa astaghfirullahu li wa lakum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.